Assalamu alaikum, урматтуу мусулман bir туганым. Жалпыңарды туткан орозоңор кабыл болсун. Аллахтын биле-билбей жасаган күнөөлөрүбүздү өзү кечкен болсун. Буйруса мына орозонун 9-күнүнө тутуп жатабыз. Аллах Таала таза зат. Ошондуктан Аллах Таала тазалыкты сүйөт. Ал эми тазалыктын жана жашоонун булагы болгон бул албетте суу. Тилекке каршы ушул кыйын учурда сиз суусу жок кантип жашай алат элеңиз? Оба, кол жууганга эмес, ичкенге суу таппай калсаңыз кандай болмок? Ал эми ошондой суусу жок бир жума кантип жашаса болот? Элестете аласызбы? Кыргызстанда ошондой жер бүгүнкү күнү бар экен. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бул мына Жалал Абад шаары, Курортная көчөсү. Бул жерде аяк бягы бир 100 үйдөй түтүн бар. Бизге азыр мындай кайрылган себебинен биз келдик. Бул жерге жаңы суу тарткан, о көк яшык турган көк яшык. Мына азыр элдин көйгөйүн угабыз. Булар айтат 6 күндөн 5 күндөй болуп калды дейт, суу жок дейт. Бизде өкмөттөр айтып атат, күнүгө колуңарды суу самындап жугула деп атат. Бирок азыр булар колду самындап жумак түгүл, ичкенге суу жок дейт. Кудай сактасын, эгер азыр бу жерде 200-ге жакын түтүн бар. Кудай сактасын. Ушул нерседен өзүбүз сактанбасак, эгер ушул жерде коронавирус пайда болуп калып, ушул микробтон пайда болуп турган болсо, ким буга жоопкерчилигин алат? Азыр мына ушул элдерден интервью алабыз. Салам алейкумдер. Бул жерде кайсы көчө бу ер? Курортная көчө, Жалал Абад шаарында. Суу канчадан бери суу жок болуп атат? 5 күн, 6 күн болуп калды, суу чыкпай атат. Үйдө барбы ичкенге суу? Ичкенге сууну ар жерден ташып келип атабыз. Буяка түшсөңөр карантин болуп атат, Чыгарбайт, жерден өткөрбөйт. Магазиндан сатып келип атабыз 5 литр, 6 литр кылып. Ол кол жууганга немеге жетпейт экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына урматтуу кыргыз элим, мына көрдүк, кыргыздын элдин көйгөйү ушундай. Өкмөт башчылары айтып атат, колуңарды күнүгө самындап жугулат. Булар колду самындап жумак түгүл, магазиндан ичкени суу жок дейт. Караңыздар, эгер коронавирус бу жерге жукса, ким жоопкерчилигин тартат? Шуну тез аранын ичинде чечип бериңиздерди, биз эл жарып элдер суранат. Салам алейкум барыңар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бул Жалал Абад шаары, Курортный көчөсү, Али Кашовой көчөсү. Бул турган яшик, көк яшик, ушул жаңы шаар Жалал Абад боюнча тартылган суу, жаңы тартылган суу. Толун элдерге тартылып, учетчик менен акча төлөнө турган суу. Эми азыр бул суунун мындай бир көйгөйү болуп атат, урматтуу кыргыз элим. Азыр мындай элден сурайбыз. Бизге элдер кайрылды, биз ушу элдин кайгайын укканын угуш үчүн элдин алдына келип отурабыз. Бизде өкмөттө айтып күнүгө эскертип берип атат. Колуңарды самындап жугула, күнүгө суу менен жугула деп. Суу адамдын өмүр булагы дегенде эле нерсе менен айтылат. Азыр мына жерден күбө болобуз. Бу жерде азыр биздин угушубузча 300ге жакын болбосо дагы бир 150 үйгө жакын үйдө суу жок. Азыр мына жерден сурайбыз. Салам алейкум, ким бар? Саламатсызбы? Суу барбы жок үйдө? Жок, суу мына бар жок, кургап кеткен мына. Канча күндөн бери суу жок болду бу жерде? Bir жума болду. 1 жума болду, 5 күн, 7 күн болду. Колуңарды кандай не менен жууп атасыңар? Жок, суу, даже тарат кылган суу жок. Мына ороза күндө суу такыр жок, вообще. Рахмат, мына көрдүңүздөр мынакей. Бул үй биле эмес, мына бардык мына ушул жерде турган көчөлөрдүн бардыгында суу жок мынакей. Өзү өкмөт бизге жарыялап атат, колуңарды самындап жугула деп. Булар колдорун самындап жумак түгүл, ичкенге суусу жок. Эгер азыр Кудай сактасын, ушул айылда дагы 2 күн суу жок болгон болсо, өзүңөр микробтон билесиңер, булар ар жака барып келишет, центрге барып түшүп келишет. Эгер дагы ушулардан бир ушу коронавирус жугуп кала турган болсо, ушул айылга ким жооп берет ушул нечелиге? Ушу жоопкерчиликке лично барбы жооп бере тургандар? Мына караңыздар, өзү естественно биздин Кыргызстанда чыккан сууну кыргыз элине жеткизип бере албайбыз. Мына шуну өкмөт башчылары, ким шуну нерсени көргөндөр болсо, шуну мыйзам чегинде шуну караштырып коюңуздар. Өкмөттөр кимдер иштеп атат водоканалда, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул элибиздин көйгөйүнө бийлик тараптан, айыл өкмөтү тараптан кайдыгер карабайт жана биздин жашоочуларды, биздин мекендештерди суусуз калтырбайт деген ойдобуз. Себеби мындай жашоо, честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Урматтуу бир тууганым, эгерде биздин каналга жазыла элек болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып, бизге катталып коюңуз. Ошол эле учурда көйгөйлөргө кошо бизде көптөгөн жакшылык иштер да бүтүп жатат. Алардын арасында элге жардам берип,
Элдин муктаждыгына кичине болсо да салымын кошуп, кол узатып жардам берген инсандарга Аллахым ыраазы болгон болсун. Салам алейкум. Доброта фондуна ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле. Биздин бул ситуацияга кайрылып азыр Москвада биздин мекендештер көптөр иштебей үйдө отуруп калдык. Особенно жана балдары барларга өтө эле кыйын болуп атат. Şu Доброта фондунан ушундай жардам келди. Мынакей ошо ет бүт эле бар да. Ушу мен кички балам менен үйдө отурдум эле. Ушу бүгүн алып келип таштап кетишти. Доброта фондуна ыраазычылыгымды билдирем. Алла ыраазы болсун. Ушундай биздин мекендештер бири-бирибизге көбүрөөк жардам берип, кандай десем эми, колубуздан бири-бирибизге келген жардамды берип туралы Доброта фондуну ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ассаламу алейкум достор. Комментарийлерди окусам, оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн дейт. Эл көрсүн деп кылып атасың сен дейт. Ооба, эң туура. Эл көрсүн деп кылып атам. Видеолорду интернетке эл көрсүн деп кылып атам. Чоңдор көрсүн деп кылып атам. Менин видеолорум максатына жетип атат. Мен уланта бермекчимин. Мен кече гаражда жашаган үй бүлөгө келип, видеону тартып кеткенмин. Эл ошону көрдү. Азыр сиздер чоң көрөсүздөр. Канча киши келип жардам бергенин. Гаражда жашаган үй бүлөгө мен келдим дагы. Мен көзүмчө эле дагы бирлер келди жардам бергени. Бул жакты каяктан видеодон көрүп, интернеттен көрүп алып келдиңби? Мен Инстаграмдан. Эже, бүгүн канча адам келди жардам бергени? 10 адамдар келди ата? 10 адам. Кече канча адам келди? Кече 9 келген. Кечетен бери 19 адам келди тура жардам бергени. Демек мен видеом Мен балдарым айтып атпайбы? Ооба, Facebook'tan көрүп да. Мен балдарым айтып атпайбы? Апай үйгө ош базарып кетип атат. Мындайча турат көргөн эмес да. Эртең келип атат, жакшы болуп калды апай. Эрмиспай келген бизге ушу ыраазы, мен да чоңойсом ушундай бала болом деп атты. Тилегине жетсин. Эже, даярданыңыздар эми, макулбу? Түйүнчүктөрдү түйүп, кийимдерди жуй тургандарын жууп, таптаза кылып, даптер болуңуздар. Сиздер килемдерди алып келди. Мен дагы берем. Холодильник берем, килем берем, телевизор берем, плазма. Булар ушундай эле таштанды, ошо килемди алып эле тазаларды алып кетем. Булар кала беришет. Германиядан Анара деген эже 3 комната үй бар экен. Көптөн бери ошакта экен. Мен 10 жылда барамбы, 20 жылда барамбы, мен баргыча жашап тура берсин деп. Бекер. Светин төлөп эле жашай берсин деп атышат. Мен көчүрүп кетем сиздерди. Даярданыңыздар, а? Качанга? Бардыгын. 2 күндө даяр болосуздарбы? Базар күнгөбү? Эртең эмес, бүрсү күнү алып кетейин, а? Бүрсү күнү даяр болуңуздар. Мынол жерде жашап аткан жериңиздерде хозяиндерге аябай жакшы рахматтарды айтып, ыраазычылыкты айтып, бир күн даам таткан жериңе 1000 жолу салам берип өт дейт. Буларды аябай ыраазычылыкты айтып, Ооба, булар кылбай. жакшы адам. Жакшы адамдар экен, ооба. Булар деле айтып атпайбы, эже жакшы болду, сиз ушуну жакшы таптыңыз. Вирус болгондо сизге эч нерсе жок, мындай даамсыз. Карындашым, наракта карап тургун. Сен да наракта карап тур. Тапкырма. Ушундай жерде жашап аткан бир туугандарыбызды эртең Кудай буйрса көчүрүп кетебиз. Сонун үйгө алып барып, мүмкүн болушунча жардам беребиз Кудай буйрса. Ораңыздар эгер. Кудайга шүгүр, мына көрдүңүзбү, кайрымдуу адамдар бар экен, жакшы адамдар көп да. Элибизден айлансак болот. Мен Кудайга шүгүр ушундай життер бар экен, аябай сыймыктуу. Негизгиси бул Аллахтан да бизден эмес Алладан. Мен кече келгенде 1 килограммдай картошка бар, башка эч нерсе жок эле. Кудайга шүгүр, мына эттерден бери алып келип берип атышыптыр. Мына эттер бар экен. Муну этти балдарыңызга көп-көп бериңиз, жыттанып кетпесин. Холодильник дагы жок экен, а? Мен эртең сизге холодильник берем. Ундар келиптир, мына Кудайга шүгүр. Бүгүн жанагы беттерди тартпайчы. Аябай туура кылып атасыңар да. Анан силерден көрүп алып биз дос бала ошуна Замир айтты бүгүн жүрдү депчи. Ой, эми баягы тескер адамдар дагы бар да, түшүнбөйчү, сен эмне пахазукка култасың, баягы мактантасың дегендер бар. Барды негизгиси эл үчүн эмес. Эмне бул? Жаш балага? Макул эже, жолду тосуп алдык окшойт. Келебиз бери. Кеттик, жүргүлө.
Чекерек качып турасыздар азыр, бетиңиздер көрүнбөсүн. Бул жактан жашоо шарттары, квартиранттар, жалаң квартира. Канча сом төлөйсүздөр бул жакка? 3000? Бер ошол жакка бирди таштагыла. Бирди таштагылышка. Озунан коюп койгула бирдени. 3000 сомдон төлөйсүздөр. Карантин башталгандан бери алып атабы албайт да квартираны? Алып атабы. Саламатсыздарбы? Сыртта жүрөбү? Ошо шарттар мындай квартира. Бирөөнү коербу? Бирөөнү. Мына озунан эле коюп коер эле. Узакта турган. Апа, сиз дары ичесизби? Дары. Барбы дарыңыз азыр? Балаңыз алып келе, уже алып келет, айт. Все. Мен коерейин. Орбаңыз. Ача берели, бола баштык. Сыртта болот. Нергеле коермун. Отчеле. Болсун аз нарактарда. Мал жакта да бар да? Бар. Ишин жабып. Ну, озуна коюп кое бергиле. Озуна коюп коюп алган. Ачыла турган кылып койсун. Так. Барбы бирөө? Салам алейкум. Бияка бирди. Бул жакта да кой. Бияка бирди. Мен экибиз менен күйөөм жок. Бияка жалгызбайсыз да? Бул жакта, Сол. Жерде жок. Тактач барбы? Ошока бирди. Болду. Лишний бар болсаңыз, бияқта дагы сыртта дагы бирөө бар. Шакап тастайлы. Анда лишний мо бирөө, сыртта бирөө. Ошо жерге коюп коер. Коюп коер ошо жерге. Алып алышат, а? Кеттик жерге. Бирөө оны жерде балдар берле алырга кетип калыптыр. Мына бешке деп коюп Орган нечеге? Жака да бир таштап коер бечи анда. Да бирөө ашыкча бар, а? Башка, все, болду. Хорошо. Болду, тет. Бердиңерби? Я. Берилди. Все болду. Орбаңыздар. Мейлиңиздер, Окурдалдан аман эсен чыгып кетели, орбаңыздар. Мына азыр эме, жанагы бул эрнис мененчи. Мындай болсаңар эрнис. Кудай буйрса. Бuyakta бар. Кимдин үйүндө телевизор жок? Сиздикинде жокпу? Жүрүңүз, телевизор берем. Балдар, эркек балдар, көтөрүшүп коеларбы телевизорду? Балдар окуй албай атат да? Алт эти телевизордан. О, эмес, сонарипи. Бардагы чыгып кетип турбу машина? Көтөр. О, эркек балдарга койдуруп аласыздар, э? Антеннасын. Чыгарып. Чампанды алып кетти. Болду, алып барып беребиз. Кеттик. Ооба. Барыңыздарга ден соолук, үйүңүзгө тынчтык. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.